Кыргыз-Кытай окумуштуулары жолугуп, айркы Кытай жазмаларындагы кыргыздар тууралуу маалыматтарды изилдөө жана жыйноо боюнча жыйын өткөрдү. Анда сунушталган бир катар баяндамалардын тексттери Бейжиңдеги илимий журналда буга чейин англис тилинде жарык көргөн. Кытайлык окумуштуулардан тышкары кыргыз тарыхчыларынын да макалалары камтылган. Азыр бизде ошол китепти жыйнактоодо алып келишти. Бул негизинен бүгүнкү күндө эски Кытай тилинде, анан англис тилинде аралаш, анан аны биз келечекте кыргыз тилине которобуз. Ошол китепти Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичке дагы беребиз. Буюрса, ошондой багытта эмгектер жарыялана бермекчи, табылган маалыматтардын баардыгы ушинтип коомчулукка айтылып турат. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга жумуш сапары менен барганда да Кытай коомдук илимдер академиясынын тарых институтунун тарыхчылары менен жолуккан. Алар Мурас коомдук фонду менен кызматташып, кыргыз элинин тарыхый жана маданий мурастарын изилдеп келишет. Былтыр президенттин мамлекеттик сапарынан кийин Кытайдын архив, музей жана китепканаларынан кыргыз тарыхына байланыштуу документтерди изилдөө башталган. Биз азырынча ушул тарыхый булактан Кыргызстан боюнча бардык жазмаларды жыйнап атабыз. Азырынча конкреттүү изилдөө баштай элекпиз, бирок маалыматтарды чогултуп атабыз. Бишкекте улуу манасчы Жусуп Мамайдын айкели тургузулду. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдында орнотулган айкелдин ачылышына бир катар бийлик өкүлдөрү, манасчылар жана шаар тургундары катышты. Бул биз үй бүлөсү үчүн абдан мындай сөз жетпейт ага. Мен ойлойм, бул эстеликтин эң маанилүү жагы мына Кытай мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин эки өлкөнүн ушундай бир достугунун бир символу деп айткым келет. Мындан тышкары Кытайдын Борбордук опера театрынын артисттеринин аткаруусунда Манас операсы Бишкек шаарындагы Кыргыз опера балет театрында Кытай тилинде коюлду. Бул үчүн Кытайдан сахна жасалгалары үчүн декорациялар 200гө жакын артист келген. Манас операсы Кытайда буга чейин 9 жолу коюлуп, анын ичинен 2017-жылы Пекинде, 2018-жылы Нанкин Тяньзин шаарларында көрүүчүлөрдүн жогорку баасына татыган. Ал эми былтыр президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга жасаган расмий визитинин алкагында өлкө башчы жана кыргыз делегация өкүлдөрүнө көрсөтүлгөн. Найспа Камилдинова, Бакыт Кошалиев, 5 канал.